Мына менин артымда турган бул Өзгөн райондук акимияты. Бул азыр сары таш менен монтип кооздолуп атат. Кымбат, аябай. Ушул зарыл экен азыр Өзгөнгө көрсө. Өзгөндө жетишпей аткан нерсе, Өзгөндүн эли абдан каалап аткан нерсе ушул Өзгөндүн акимияты сары таш болуш керек экен, ошону кылып атышыптыр. Ошол эле учурда өзгөндүктөргө мындай бир көлөкө дагы керек эмес экен, жашылдандыруу керек эмес экен, кооздук дагы, көрк дагы керек эмес экен. Себеби мынаны караңыздар. Мына 30 жыл болду. 30 жылда мына жерге тротуар кылынса, ошол тротуарга жок дегенде бирден мына жерге бир катар тал дагы эгилген эмес да. Көп жетекчилерден сурайбыз да мынтип. Ушул жерге мындай жашылдандырып койсоңуздар болбой беле десең, акча жок да дешет. Мен түшүнбөйм да ушуну. Тал эгиш үчүн дагы акча керекпи? Жок дегенде бир субботник менен деле баягы ишембиликке чыкканча деле мына жерди казып туруп тал эгип койсо көктөйт да. Өзгөн мээ кайнаткан ысык шаар бул. Чак түштө бул жерде көлөкө таппай ушундай адам шашып калат, шашсы кетип калат. Мына ошондой жерде Өзгөн шаардык мэриясы, Өзгөндүн акимияты бир тал эгип койгонго мындай дарамети жетпей отурганы абдан кызык да. Мына көрүңүздөр. Ошол эле учурда булар тегиндей кылып мына акимиятын сары таш менен каптап атат. Мына ушул абдан зарыл экен көрсө өзгөндүктөргө. Өзгөндүн эли сурап атыптыр да көрсөчү. Мына акимиятты сары таш менен каптап койгулачы, коноктор келгенде уялып атабыз биз депчи. Кээде ушунчалык намыстанасың, ушунчалык жинденесиң, ушунчалык ыза болосуң да, өксүйсүң. Мына жерде мына караңыздар, булар тротуарды кошуп тосуп алышкан өзү, забор мененчи. Мына тротуар жок. Балким мына жер тротуар беле, тротуардын орду беле же мына жагы тротуар беле. Кыскасы, тротуар дагы калтырышкан эмес, муну жабып алышкан. Эл тротуары жок, азыр көчөдө жүрүшөт. Ошол тосулбай калган жерине булар машина коюп алышкан. Анан буларга бул жетпептир дагы эми. Эми биз коозураак жерде отуралы да дешкен окшойт. Монтип мрамор менен ошол дубалын кооздоп атыптыр. Мына бул дубал өтө кымбат дубал болот. Булар мына эски жанагы Союздун малында кылынган шыбактан намыстанышкан окшойт. Булар жок болбойт, конокторго уят болобуз деп атышат окшойт. Ошон үчүн монтип сары таш менен, мына мрамор менен ушул дубалды каптап чыгып атышат. Эми бул көрсө Өзгөн шаардык, Өзгөн райондук акимиятына ушул мрамор гана жетпей атыптыр да. Эгерде ушул имарат мраморланып калса, булар аябай жакшы иштеп кетет экен. Же болбосо элди өнүктүрүп жүрүшет экен. Мындай. Эл ушул жер мрамор болсо, ошондо Өзгөн шаары мындай өнүгүп кетет экен. Байкадыңарбы? Мунун ар бир метр квадраты бир болжол менен 2,5 миң сомдун тегерегинде болот экен. Бул 1,5 миң сом кызматы болот экен. 1 метр квадратты чаптап чыгыш үчүн, ушуга каптатыш үчүн. Жөн эле устакысы өзү 1,5 миң сом болот экен. Андан сырткары мына ташы бар, клейи бар, андан сырткары мындай арматурасы бар. Мына арматура коюлат, ошо арматурага кадалат бул. Мындай арматура кагылып, ошого кадалат. Канча чыгым экенин эсептеп көрө бериңиздер эми. Ошол эле учурда Өзгөндө эмне жок? Өзгөндө бала бакча маселеси канча пайызга чечилген? Ал аябай табышмак. 12 жылдан бери бала бакча бүт элек. Бүт элек. Китепкана азан бүт элек зданиясы. Ошондо бузуп таштап башка баштаган, ал деле бүт элек. Таза суу проблемасы канча пайызга чечилген? Ал табышмак. Мектеп маселеси канча пайызга чечилген? Ал дагы табышмак. Биз толук маалыматты билбейбиз. Балдардын өлүмү боюнча Өзгөн кандай абалда турат? Энелердин өлүмү боюнча Өзгөн кандай абалда турат? Ымыркайлардын өлүмү боюнча кандай абалда турат? Мына жактагы жанагы жолдо авариялар боюнча кандай абалда турат? Жолдордун абалы. Эми Өзгөн бул нак проблеманын району. Бирок ошол проблеманын фонунда ушинтип азыр Өзгөндүн акимияты мындай мраморлуу имаратта отуралы, ошондо биз жакшы иштейбиз деп атыптыр. Аны ошо биздин бийлик колдоп атыптыр. Ийгилик каалап коюңуздар. Кире бериш бир көрүнүктүү болсун деп мосттон өткөндөн кийин маңдайдан баштап туруп Өзгөн шаары деп туруп ошол жерге жакшы арка эмес, аркага караганда дагы биз эми бул жерде тандадык, архитекторлорду отургузуп алып туруп кайсынысы жакшы болот? Аркага караганда биз берки көпүрөдөн өткөнүңүздө мындай бет көрүнүп турат го. Өзгөн шаары деп жарыктандыруу кылып, жалпак таштын ташынан, мрамор ташынан жакшынакай кылып туруп бер жагына чейин толук
сонун кылып туруп, көрүнүктүү кылып туруп, анан светтерди кой, бул дагы көп акча эмес, эми күлсөңүз, бирок көрүнсүн деп атам да келгенде. Сиздер көрүнүш үчүн күрөшүп атасыздар да. Көрүнүшү жакшы болсун деп атасыздар да. Кире бериши кооз болсун деп атасыздар. Бирок макул таза болсун дейли. Анан бирок шаардыктар үчүн ыңгайлуу болсун дебей атасыздар да. Мисалы караңыздар. Шаарга кире бериште мына ушунчолук жанагы бир темирге өзгөн шаары деп койсоңуздар деле түшүнүктүү эле болот да өз негизи. Ал дарбаза бирөөдү жамгырдан сактабайт. Бир тротуар болуп бербейт. Же тегизирак жол болуп бербейт. Же ал жер парковка дагы болуп бербейт да. Сиздерде парковка тартыш болуп атса, тротуарыңыздар жок болсо, өзүңүздөрдүн мына отурган жериңиздерде тротуар жок болсо, анан отуруп алып сиздер дагы дарбаза курам деп атасыздар да.